Эки дос эмес Энесай аталды. 1-июлда Ош шаарынын Кызыл Кыштагы айыл аймагынын Коммунист айылында Энесай жаңы конушунун курулушу башталды. Шаардык мэрия билдиргендей, жаңы конушту Кытайлык Кунлун компаниясы курат. Долбоор 520 үй бүлөгө ылайыкташып, жалпы 54 гектар жер бөлүнүп берилген. Ушул жылдын күз айларына чейин 320 үй, мектеп, бала бакча, ФАП жана социалдык мекемелерди куруу каралган. Мэрия бул үйлөр шаардагы жолду кеңейтүүдө, каналдардын жээгин ачууда турак жайы бузулган жарандарга берилерин кабарлады. Шаар мэри Жеңишбек Токтурбаев компанияга үй куруп берген үчүн 20 гектар жер берилгенин билдирди. Биз де мына Кулун компаниясы менен мындай договор түздүк. Булар 54 гектар жерге 520 үй куруп берет. Биз буларга ошол 520 үйдүн ордуна эмеден тетиги Осмонов көчөдөн 20 гектар жер бердик. Буга чейин Токтурбаев жаңы конушка эки дос деген аталыш берүүнү сунуштап талкууга калган болчу.